Эфирде жаңылыктар, студияда кызматта Салтанат Исакова. Кутмандуу кечиңиздер менен алгач негизги окуялардан кыскача түрмөк. Өлкөдө доллардын куну рекордтук чекке жетип 72 сомдон сатылды. АКШ акчасы айланы кетирүүдө. Кыштын келерине көп убакыт калган жок. Ош шаарынын даярдыгы кандай? Заманбап спорт комплекси. Алайлыктардын тилеги ишке ашты. Бүгүн доллардын курсу 72 сомго жетти. Күн сайын эмес, мүнөт сайын өзгөрүлүп жаткан АКШ долларынын куну бир жыл аралыгында өлкөдө 15 сомго көтөрүлдү. АКШ акча бирдигинин мынчалык деңгээлде жогорулашы бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде болууда. Өзгөчө Орусия жана анын саясатын колдогон өлкөлөрдө экономикалык кырдаал курч. Деги эле доллардын куну кайда барат? Анын тургундарга тийгизген таасири кандай? Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көргөн. Коомчулук күтүлбөгөн экономикалык кырдаалга кириптер болду. Акыркы 5 күндөн бери өлкөдө АКШ долларынын тынымсыз өсүүсү бүгүн 72 сомго жетти. Улуттук банкта 1 доллар 68 сом 50 тыйынга бааланып жаткан менен башка банк жана акча алмаштыруучу жайларда баалар түрдүүчү. Мындай окуя эң биринчи базар экономикасына чоң таасир тийгизүүдө. Кичи соода менен алектенгендердин тартып, чоң ишкерлерге чейин күтүүсүз чыгашага туш болушту. Акыркы малдар кескин өскөнгө байланыштуу бизде мына соода тармагында, курулуш материалдар тармагында аябай кескин бизде айырма өтө чоң болуп кетат. Мисалы эле алып кетсек, биз заказдарды 65тен алсак, азыр уже бүгүн 72ден болуп кетиптир. Уже материалды алсаң уже жөнөкөй эле мисал. Анан мына тарифтер өстү. Бул карапайым элге эле кыйын болуп атат. Кыргызстанга товарлар көбүнчө сырттан келгендиктен түрдүү өндүрүш продукциялардын баалары дагы кескин өстү. Ага байланыштуу биринчи кезекте керектөөчүлөр же карапайым калк доллардын кесепетин көрүшүүдө. Мисалы үчүн растаможка биринчиден кымбат нетет, анан товарлар өтө кымбат долларга салыштырганда. 70, конечно, элдерге, карапайым элге жаман болот. Кредит алган элдер неме кыйналып атат. Кандай болбосун, эл үчүн ушу акчанын көтөрүлгөнү кыйын эле болуш керек. Зыяндыгы баарыбызга эле тийип атат да. Бул бир эле Кыргызстан эмес. Өзү да каржы каачылыгы өкүм сүрүп турганда, АКШ акча бирдегинин мынчалык жогорулашы бир эле өлкөбүздө эмес. Коңшулаш Казакстан менен Орусияда да абал начар экенин экономикалык серепчилер билдиришет. Алардагы көрүнүш ушундай болгондуктан экономикалык байланыш баарында бирдей. Өзгөчө соңку учурларда өлкөнүн капчыгынын көбүн Орусияда эмгектенген мигранттар толтуруп жатканы белгилүү. Айрыкча Россия көбүрөөк бизге жардам берчү эле, себеп дегенде бизде миңдеген адамдарыбыз мигрант болуп, ошол жакта эмгектенип, Кыргыз Республикасына өзүнүн ата мекенине канчалаган миллиондогон сомдорду жиберип турчу да. Ал дагы бизге таза инвестиция болуп келип атканда. Анан мындай шартта албетте инвесторлор деле качат экен да. Финансылык акыбалы ушундай туруксуз болуп атканда, алардын дагы иштеринин кийин мындайча айтканда маянабасыз чыкпай калчудай көрүнүп атат да. Дүйнөдө доллар кунунун жогорулашы Америка Кошмо Штаттары, Европа өлкөлөрү менен кошо жүргүзүп жаткан саясатка байланыштуу экенин белгилүү экономисттер белгилейт. Мындай саясаттын артынан Кыргызстанда бир жыл аралыгында доллар 15 сомго көтөрүлгөн. 2013 жылы 49 сом 24 тыйын, 2014 жылы 58 сом 88 тыйын. Ал эми 2015 жылдын январында 59 сом 81 тыйын, февралда 61 сом 29 тыйын, мартта 63 сом 87 тыйын, апрелде 60 сом 7 тыйынга, ал эми майда 58 сом 14 тыйынга, июнда 62 сом 7 тыйын, июлда 61 сом 2 тыйын, августта 70 сомго барабар болууда. Өлкөдөгү мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн Улуттук банк 2014 жылы жалпысынан 531,9 миллион доллар интервенция жасаса, үстүбүздөгү жылы 135 миллион АКШ долларын же өлкө корунун 7% интервенциялоого мажбур болгон. Бирок мындай аракеттер убактылуу гана доллардын кунун жөнгө саларын адистер ачыкташат. Ал эми экономика илимин изилдөөчүлөр алдыда эмне болоорун айтуу кыйын дешет. Анткени АКШ акча бирдиги дүйнөлүк базардагы алып сатууга дагы көз каранды. Түссө өтө эле көп түшпөйт. Түссө баягы эле 60тын тегерегине келип түшүшү мүмкүн, бирок кайта көтөрүлө бериши мүмкүн. Буга себеби биз түшүрө турган ырчактар бизде калбай калды. Жок.
Ошон үчүн биз баягы Евразиястын алкагында кирип алган бизге бир аз болсо дагы бизде кичине поддержка кылып турат да. Эгерде биз мурдагы эле бойдон Евросоюзга биз кирбегенибизде биздин да турмушубуз мындан дагы катаалдашып кетиши мүмкүн эле. Анын үстүнө өлкөбүзгө импорттолгон товарлар мында турсун, ички өндүрүмдөрүбүздү да долларга баалап алганыбыз ага болгон сунушту дагы көтөрүп жиберүүдө. Гүлмайрам Рахманбетиева, Мирлан Урмонов, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Исфана шаарын таза суу менен камсыз кылуучу кампалардын ачылышына катышты. Мамлекет башчы бүгүнкү иш-чаранын маанилүүлүгүнө токтолуп, шаар тургундарын ачылыш менен куттуктады. Албетте, эң негизги таяна турган нерсе элибиздин ынтымагы. Эч качан адамды баш кийимине карап бөлбөш керек деген Алмазбек Атамбаев өлкө өнүгүүнүн жолунда бара жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле ал Исфана менен айланып өткөн Баткен Лейлекти бириктирген Мадыген жолун Ак Тоок суу сактагычын курулушун бүткөрүп берүүнү убада кылды. Leylek rayonu özgöçü önükpe aytat degende men ойлочумунда жол жок болсо кантип өнүгүп өттү. Анткени жол жана суу каналдары бул адамдын кан тамырларында да. Бирөөлөрү артерия, бирөөлөрү вена, бирок кан тамыры болбоюнча эч кандай дене жашай албайт. Демек кан тамырлары жол болбоюнча, суу каналдары болбоюнча эч кандай региондагы өнүгө албайт. Ачылыштан соң өлкө башчысы жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Анда ал коомчулукту ислам мамлекети тобуна алданбоого чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев элди Сирияга согушка үгүттөгөндөрдөн жана радикалдуу топтордон алыс болууга үндөдү. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов акыркы сапарга узатуу зыйнаты Токтоболот Абдымамунов атындагы Кыргыз драма театрында өттү. Ага премьер-министр Темир Сариев баштаган өкмөт мүчөлөрү, жазуучу, артист, режиссерлор катышты. Маркумдун сөөгү Бишкектин четиндеги Байтик айылындагы көрүстөнгө коюлду. 74 жаштагы жазуучу Казат Акматов 13 сентябрда дүйнө салган. Эл жазуучусу 1941 жылы Ысык көлдөгү Бостери айылында туулган. Ал күндү айланган жылдар, мезгил, Аркат сыяктуу романдар менен окурмандарга белгилүү. Казат Акматов жөн гана атактуу жазуучу эмес, саясатчы, коомдук жана мамлекеттик ишмер катары Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болчу. Казат Акматов иштеген жеринде Кыргыз элинин, кыргыз тилинин, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп, азыркы Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө зор салымын кошкон. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, быйылкы шайлоонун эрежеси боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар шайлоого 1 күн калганда добуш беришет. Бул тууралуу шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Рыспек Нурдинов билдирди. Шайлоого 3 күн калганга чейин мүмкүнчүлүгү чектелгендер арызын жазып калтыруусу керек. Белгилей кетсек, Ош шаарында 6000ден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Алардын 1500гө жакыны биринчи топтогу майып. Шайлоого 1 күн калганда көчмө көктөп коет. Көчмө көктөп алып, ошол жерде ар участканы, шайлоо комиссиясынын участкаларынын мүчөсү, алар мүчөлөр чучугулак менен чечилет. Эки мүчөсү ошол жердеги партия, саясий партиянын байкоочулары, биометрикалык маалыматтар өткөргөн оборудование менен кошо барып, бюллетень берип, ушу үйүндө жашаган жеринде жолусун шайлоо өткөрүп келет. Ош шаарында жалпысынан 640 көп кабаттуу үй болсо, алардын ичинен 137 үй борборлоштурулган жылуулук системасына туташтырылган эмес. Демек, кыштын келиши менен бул үйлөрдүн жашоочулары үчүн көйгөй жаралышы ыктымал. Анткени менен жергиликтүү бийлик аталган көп кабаттуу үйлөрдү жылытуу максатында жаңы модулдук от казандарды алып келип ишке киргизүү аракетинде экенин айтышат. Андан сырткары дагы бир катары жылытуучу мештер оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Мамлекеттин кышка даярдыгы кандай жүрүп жатканы туурасында кесиптеш Кенжебе Маматсадыкова айтып берет. Ош шаарынын Анар, Кулатов, Черемушка, Юго-Восток жана Амир Темур кичи райондоруна жылуулук жеткирүүчү Ош жылуулук камсыздоо ишканасында жалпысынан 61 откана бар. Алардын 17си электр энергиясы менен 44-ü көмүр менен иштеп, шаардын бир тармагын тейлеп келет. Аталган башкармалыктан билдиргенде ишканада тиешелүү оңдоп түзөөлөр өткөрүлүп, кышкы мезгилге даяр. 1000 тонна көмүр келип түштү.
Биз ишканага керектелүүчү көмүр 9000 тонна көмүр кетет. Калган электр энергия, ал электр энергия боюнча биз өзүбүздүн лимитибизди Министерство энергетика менен бөлүп алдык. 82 миллион киловатт уже биз Ош шаарынын жылуулук берүү мекемесине лимит берди. Атайын түзүлгөн графиктин негизинде айрым отказандарга көмүрлөр ташылып келинген. Октябрдын аягында эсептелген 9 тонна кара алтындын баары алынып келинет деген адистер электр энергиясы менен иштөөчү тетиктер да сындан өтүп жаткандыгын билдиришет. Сууну берип атабыз. Эми элдерди мына суббота воскресенье үйүндө болушат, ошого карап сууну беребиз. Биз азыр өзүбүздүкүн гана контролдоп текшерип сууну көрүп атабыз. Суга кат жерлер неме кылып, калганы толугу менен таяр. Азыр кыштын күнү жылуулук иштеп аткан сезондо, жылуулукта болуп аткан чакта биринчи насос бузулуп калса, аварийга экинчи запас насосубуз бар. Көлөмү чоң отказандарда 2ден насос кезеги менен иштесе, чакан отканалардагы авариялык абалды алдын алуу үчүн атайын генераторлор орнотулган. Бул кышы менен үзгүлтүксүз жылуулук бериле тургандыгынын кепилдиги дешет мындагы кызматкерлер. Өткөн жылдан өзгөчөлөнүп, бул жылы шаарды кайрадан газ аркылуу жылытуу системасы кирүү алдында турат. Бул албетте альтернативдүү жол. Эгерде электр энергиясы күтүүсүздөн аварияга учурай турган болсо, бул жердин кызматкерлери жылуулукту газ аркылуу бере башташат. Учурда керектүү техникалардын баардыгы бир сыйра оңдоп түзөлүп, колдонууга даяр. 2 жылдан бери газдын кымбат болгондугунан электр энергиясын колдонууга өткөнбүз деген адистер жылытуучу кошумча булактын болушу коопсуздукту жаратаарын айтышат. Ушу менен биз полный Кулатов кичи район полностью жылуулук менен камсыз болот. Анан нар жакта дагы кичине коргондор бар, ошолор полностью дагы бир мектеп, бир интернат, бир детсад бар бу жерде. Кулатов микрорайон полный жылуулук менен камсыз болот. Шаардын экинчи бөлүгүн көзөмөлдөгөн Ош жылуулук электр борбору болсо, өкмөттүн токтомунун негизинде бул маалга 12.000 тонна мазут топтош керек болгон болсо, учурда 16.000 тонна чогултулганын билдиришет. Бирок бул жылдагыдан караганда 4 тоннага аз. Анын себебин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү газ менен жылытуу системасы кайрадан ишке киргизилгени менен түшүндүрүшөт. Эми сууктун түшүшү менен мазоттун баасынан бир топ арзан болгон 12 миллион 8 миң куб газ алынуусу да күтүлүүдө. Демек бул ишканада октябрдын аягында кышкы жылуулук берүүгө толук даяр болобуз деп сөз берет. Үстүдөгү жылдын акырында келгенде, марттын акырынан апрель айга чейин болгон кайрадан жылуулук берүү бизде болуп өттү. Ошол убакыттын ичинде албетте бир канча турбалардын өздөрү жапкычтар иштен чыкты. Азыр маалда алардын баардыгын оңдоп бүттүк. Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдү, социалдык, мамлекеттик ишканаларды мындай жол менен жылыткан менен дагы бир топ жер үйлөр бул системага уланган эмес. Андыктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жерлерде жолугушууларды өткөрүп, ар бир кожолук 3 тоннадан көмүр сактап коюшуна тапшырмалар берилген. Демек каалоочулар жылдагыдай белгиленген жерлерден көмүр сатып алышса болот. Бүгүнкү күндө 5,5 миң тонна айланасында көмүр даярдалды. Элдер айтышы мүмкүн, бул көмүрлөрдү кайрадан сатып алабыз деп. Жылдагыдай эле баягы көмүр сатып жүргөн 15 көмүр сатуучу пункттарыбыз боюнча сүйлөшүүлөр болуп, ал жерлер уже даяр. Келген көмүрлөр учурда дагы сатылып жатат. Андан тышкары ошол көмүр алып келген машинелер ошол көчөмө-көчө кыдырып дагы сатып атышат. Бүгүнкү күндө баасы 3,5 сомдон 5 сомго чейин. Буга кошумча мэрия тарабынан да көмүр казчу компаниялар менен арзан көмүр сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Анткени менен бийлик өкүлдөрү шаардагы ар бир жаран мамлекетти карап отурбай өз эшик терезелерин бекемдеп, отун суусун азыр арзанында камдап алууларын суранышат. Буга кошумча үйгө жылуулук кирүүчү түтүктөрдүн бүтүндүгүн да азыртадан текшерип коюу акылга сыярлык иш болот. Кенжебүй Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Прем жаңылыктары. Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик башкармалыгы Улуттук драма театрынын имаратында өрттүк тактикалык машыгуу өткөрдү. Анда аталган кызматтын 4 атайын унаасы электр тармактар кызматынан медицина кызматкерлери, милиция жана өрт өчүрүүчүлөр катышты. Машыгуу учурунда диспетчерге театрдын сахнасы күйгөндүгү тууралуу кабар түшүп, өрткө каршы бөлүктөрдөн 4 атайын унаа жөнөтүлгөн. Өрт кырсыгын кызматтык бөлмөлөргө жана залга өткөрбөстөн өз убагында өчүрүп калуу боюнча имитациялык иш алып барылды. Аталган театрда суу булактары боюнча 1000 куб метрдүү көлмө бар. Андыктан өрт өчүрүүдө кыйындыктар туулган жок. Бир гана тоскоолдук театр айланасында коюлган тосмолор жана шаардагы унаа тыгыны оордук жаратты. Белгилей кетсек, аталган машыгуу пландын негизинде аткарылды. Бүгүн театрдын сахнасы күйгөндүгү тууралуу бизге 10:00 кабар түштү.
кабарды алуу менен экинчи чакыруу боюнча 12-13 өрткө каршы бөлүктөрдөн 4 өрттүк автоунаа келип жолдо пропалардын негизинде 8 минутада келип өрттү көрүүчүлөр жана кызматтык кабинеттерге өткөрбөстөн өз убагында өткөрүп өчүрүп калышты. Алай районунун Борбору Гүлчө заманбап жаңы спорт комплекси менен токтолуп, ага удай эле бир топ көйгөйлөрү чечилүүдө. Ал эми бул нерседе жеке ишкер Улан Примовдун көмөгү чоң. Ошондой эле өзү тарбия билим алган жайында көңүл сыртында калтырбаган аруак жардамын берип келген Улан Примовдун аракеттери жөнүндө Абайнур Большевиков айтып берет. Алай районунун Борбор аталган Гүлчө шаары өнүгүү жолуна түшкөн бул аймакта азыр көптүр маселелер бийлик өкүлдөрү тарабынан да жеке ишкерлердин колдоосунун астында да аткарылууда. Мисалга алсак, жеке ишкер Улан Примов тарабынан аталган райондун борборуна Заңгырган спорттук комплекс салынып, бүгүнкү күндө эл журттун пайдалануусуна берилген. Өзүбүздүн залдан, өзүбүздүн кичинекей залыбыздан өсүп чыккан Примов Улан Бердибаевич өзү болуп саналат. Ал жигит мына көптөн бизге жардам берип клубка мына жакында спорт комплексти көрүп турасыңар. Жакшы спорт комплекс неме кылып 31 августта пайдаланууга берди. Кудай буюрса мына балдарыбыз, жаштарыбыздын бардыгы ушу залда машыгып, келечекте бардыгыбыздын үмүтүбүз бир, ушу келечекте кыргыздын желегин желбиретип бир дүйнөгө чыксак деген оюбуз бар. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай Улан Примов грек-рим күрөшү боюнча федерациянын Ош облусу боюнча директору. Учурда 100дөн ашуун бала тарбияланып жаткан бул залдын ичинен чыккан Азиянын чемпиондору жана башка эл аралык мелдештердин жеңүүчүлөрү бар. Алардын да ошол мелдештери катышуусу да чоң маселени жаратат. Анткени финансылык тартыштык жоон билек спортчуларды чоң мелдештерден чектеп коет. Бирок эртең келечегибиз өлкө намысын коргойм деген жаштарга Улан Примов моралдыкта, материалдыкта жардам берип, кыргыз желеген дүйнөдө желбирүүчү балбандарга шарт түзүп келет. Бул жашоодо жакшы адам менен таанышсаң жакшы жакка сүйрөйт деген сөз бар да. Ошонго таянып мен Улан Бердибаевич менен таанышкам. Улан Бердибаевичтин мага кылган жумуштарын, жардамдарын айтсам, бул эми бир эле нерсе мамлекет башка жакка чыкканда финанс маселесин чече албай атат. Толугу менен биринчи эле таанышканыбызда биз бул жакта мен чемпионаттан утканда Москвага даярданыш үчүн өзүнүн салымын кошуп, өзү финансировать этип баштаган. Москвага барды, ал жакты агайы менен барып келген, толук финансировать этип, деги эле кайсыл жакка барбайын финансировать этет. Өз өлкөсүнө, Ош облусуна, ошондой эле кичи мекени Алай районуна алтын медалды алып келип, өлкө үчүн сыймык тартуулаган Нуржигит Ташболот уулу мындай жеңишке жетүүсүнүн эң башкы себепкери катары Улан Примовду сыймыктануу менен айтат. Бир эле спортчулар эмес, Улан Примов билим алган баштагы Макаренко, учурдагы Тапык Отунчиев атынан мектеп гимназиясынын жамааты да эл уулунан ар дайым жардам алып келгендиктерин жашырышпайт. Улан Бердибаевичти биз 6-класстан бери өзүм окуткам. Мына ушул отурган класста билим алып тарбия алган, ушул бизден бүткөн, биздин бүтүрүүчүбүз болуп саналат. Азыр эле айтып кете турган болсом, ушул өзүнүн окуган кабинетине мына эшигин пластика өткөрүп берген, мына окуучуларга маркерный доска алып берген, мектептин материал техникалык базасын чыңдоодо балдарга 10 компьютер алып берген, персоналдык компьютер. Жана бир түстүү принтер алып берген. Ошондой эле бул билим уясына Улан Примов тарабынан интернет, Wi-Fi, мектептин футболдук аянтчасы атайын тосмолор менен курчалып, жана кум төгүлгөн. Мындан сырткары мектеп ичинин жасалгалоосуна жыл сайын өзүнүн жардам берип, мугалимдер үчүн кыш мезгилинде арзан баада көмүр түшүрүп берет. Мектеп жамааты да өз уулунун кылып жаткан мындай камкордугун эске алып, келечек муундарга үлгү көрсөтүү максатында атайын Улан Примов канаатын ачышкан. Ал жерде жеке ишкердин өмүр жолу, кылган кызматтары туурасында маалыматтар коюлган. Айтып отурсам аябай, Улан жөнүндө айтып отурсам аябай көп. Өз бүткөн мектеп, биз ошол Улан менен сыймыктанабыз. Азыркы мезгилде Ош шаардык депутаттардын төрагасы болуп саналат. Биз дагы ойдобуз, ушул көп үмүттөнөбүз, ушул келечекте Улан Бердибаевичти биз жогорку кеңештен жана бир жакшы иштерде ушул өзүнүн эл үчүн жакшы кызмат көрсөтөт деген ойдобуз. Бул нерселер Улан Примовдун алай эл үчүн кылып жаткан гана эмгектери, ал эми өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн да бул инсандын кылып жаткан кызматын айта берсең көп. Ошондуктан Улан Примов барган жериндеги элдердин батасын алып, ага ууда жаңы милдеттер менен алдыга кадам таштоодо. Абайнур Башевиков, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары, Алай району.
Биометрикалык каттоодон өтүп, тизмеден өзүңдү текшер. Мындай чакырык менен Өнүгүү Прогресс саясий партиясы вело жүрүш уюштурду. Иш-чара Бишкек шаарында өтүп, ага алдыдагы шайлоого кайдыгер карабаган шаар тургундары ошондой эле Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын төрагасы баш болгон партия мүчөлөрү катышты. Бишкек шаарынын түштүк дарбаза аймагында бүгүн майрам. Анткени вело жүрүшкө дайындалган шаардыктардын катарына бирдей окшош кийим кийген партиянын мүчөлөрү келип кошулушту. Алгач чогулган элдин алдына Бакыт Төрөбаев чыгып, иш-чаранын максаты жөнүндө түшүндүрдү. Шайлоо тизмесинде өзүң тапкын деп айтабыз. Анткени биометрик каттоодон өтпөсөңүздөр, эртең сиздерди шайлоо тизмесине киргизбейт. Шайлоо тизмеге кирбесеңер, анда сиздер добуш бере албайсыздар. Добуш бере албасаңар, анда сиздер кайдыгер болосуздар. Ошентип төрага вело жүрүшкө старт берип, чогулгандар велосипедтерин күүлөп катарга тизилишти. Чогулгандар аларга дем берип сүрөп турушту. Түштүк дарбазасынан башталган вело жүрүш магистрал менен 12-кичи районго чейин барып, кайра кайтып, жарым саат аралыгында шаардыктарга майрамдык шаң тартуулашты. Нашу страну можно сравнить с домом. Бүгүн биздин өлкөнү үй менен салыштырса болот. Албетте хан сарай эмес. Чатырынан тамчы тамат, полу түшүп кетет, терезеси сынык, эшиги жок. Бирок чатырын оңдогону, сууну сүрткөнү убакыт келди. Биздин партия ушул жол менен баратат. Наша партия идет по этому пути. Бишкек шаарынын жашоочулары Өнүгүү Прогресс партиясынын жарык шаар долбоору аркылуу жакшы билишет. Анткени акыркы 2 жылдан бери калаанын көп кабаттуу үйлөрүнүн алдылары жарыктандырылып, коопсуздук камсыз кылынган. Мындан сырткары оңго чукул балдар аянтчылар калыбына келтирилип, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардамын аябайт. Ал эле эмес шаардыктар партиянын эсебинен кардиолог дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөн. Эң башкысы партиянын жетишкендиги бул ар бир үйдүн дасторконуна арзан баада азык тартуулагандыгында. Прогрессте жалан жаштар. Көп эле айтып атпайбы, жашты колдош керек деп. Эми болсо биз ошо Өнүгүү Прогрессти колдосок, ойлойм, жаштардын күчү жакшы, жаңы күч менен көрсө баары жакшы болот. Кооз сөз, ашыкча популисттик кадамдар шаардыктардын көкүрөгүнө көк таштай тийгенин байкоого болот. Ошондуктан жаңыланууну, өнүгүүнү самаган ордо калаан жашоочулары Өнүгүү Прогрессти тандаарын бир ооздон белгилешти. Салыштырмалуу башын айтып коюп, аягы жок сыяктуу эмес, бирок ортосуна чейин кылып койду, Кудай буйруса. Мындан ардагы кыргыз элин көтөрөт деген жакшы үмүттөбүз. Самый главный кыргыздын жакшы жаштарын өйдөгө алдыга тартып атат. Жаштар биз Өнүгүү партиясын чын дилибиз менен, чын жүрөгүбүз менен колдойбуз. Өнүгүү Прогресс жаңы жүздөрдүн, жаңы доордун партиясы. Убада берген эмес, иштеген партия. Өлкөнү дал ушундай ар тараптуу кенен ой жүгүрткөн адамдар гана өркүндөтө аларына чогулгандар ынанышат. Ал эми акциянын максаты жөн эле бир чакырык эмес, мамлекеттин келечегине кайдыгер карабай, добуш берүүгө чакыруу. Биздин чыгармачылык топ тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Ош Бирим телеканалы эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болгонго даяр. Ал үчүн сиздер биздин төмөнкү телефон номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.